эң жагымдуу адамдын ушул ширинге болгон каалоосун кандыра ала турган мөмөлөрдүн бирөөсү бул коон экени талашсыз. Ким гана жебесин андан ырахат албай койбойт. Бар болсо кимибиз болсок деле дароо жегенге киришебиз. Ошол тууралуу айрым маалыматтарды айтып өтөйүн. Башка өсүмдүктөр сыяктуу эле, башка жемиштер сыяктуу эле өтө пайдалуу, витамин, минерал ушуларга бай. Анан дагы көптөгөн ооруларга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы, темирге бай болгондуктан анемиясы барлар жей турган болсо, каны көбөйөт деп айтсак туура эле болот. Бөйрөгүндө ташы барлар болсо, аны сүрүп чыгарганга салым кошушу мүмкүн. Жана дагы пайдалуу касиеттерин айта турган болсом, бул клетчатка деген нерсени билесиздер. Ал болсо жоон ичегин жакшы иштеп турушуна шарт түзө турган пайдалуу нерсе. Ошол клетчаткага бай болгондуктан, эгер жеп тура турган болсоңуз, ичиңиз катыбайт, жакшы жүрөт. Жана дагы иммунитетти бекемдейт. Кошумча эркектерге дагы өтө пайдалуу. Анын ошол данегин чагып жесек дагы жакшы болот. Күчтүү болот, бир сөз менен айта турган болсок. Эми муну колдонуунун айрым эрежелерин айтып өтпөсөм болбойт. Анткени муну мындай эч кандай тартипсиз эле жей бере турган болсок, кыйнап коюшу мүмкүн. Андыктан коонду эки, мисалы, пешим түштөнүү тамак менен ошол кечки тамактын ортосунда өзүнчө жеген жакшы, эч нерсеге кошпой. Анткени башка тамактар менен жегенде сиңиши кыйын болуп, ичти оорутуп коюшу мүмкүн. Анан муну жеп аткан учурда суюктук ичүүгө болбойт. Айрыкча кефир, ошол кычкыл нерселерди ичип коюу дагы өтө зыяндуу болуп калышы мүмкүн. Кыскасы, эч нерсеге аралаштырбай, мунун өзүн жеш керек болот. Анан бала эмизип аткан аялдар жебеш керек. Анткени баланын ичи өтүп калышы мүмкүн, эгер жей турган болсо. Же болбосо эч кур дегенде өтө аз жеш керек болот. Жана акыркы кошумча маалыматым, диабетиктерге такыр мүмкүн эмес. Кант диабети менен ооруган адамдар жей турган болсо, глюкоза көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Жана башка зыяндуу таасирлерге алып келет. Андыктан, эгер сиз диабет менен оорусаңыз, коон, дарбыз, жүзүм такыр жебей эле коюңуз. Коондун пайдалуу касиеттери муну менен чектелип калбайт. Дагы да көп пайдалары бар. Мен эстегендерими эле айтып койдум. Андыктан азыр бышып турган убагы, мүмкүн болушунча көбүрөөк жеп калган аракет кылыңыздар. Бирок бир отуруп жегенде өтө көп жеп алган болбойт, жарабайт. Анткени бул мөмө эмнегедир сиңиши кыйын болгон азыктардын катарына кирет.